Саламатсыздарбы кыргыз элим? Ушул жерден Бауыржан, Дики Бауыржан дейп ушул нерсеге сүйлөйм. Мисили каласаңыздар, видеону отметка кылып коюңуздар, ошого өзүнө жетип барсын. Бауыржан мырза, сиз өзүңүздүчү хан ойлосоңуз, бирөөнү шер ойлоңуз. Сиз акылыңыз менен иш кылыңыз, каяка баратасыз? Сизди мен колдоп, мен да YouTube'га чейин чыкканмын. Ушул баланы тепселеп койдуңар, ушул баланы колдобой койдуңар деп мен чыкканмын. Сизди биринчи мен колдоп чыкканмын. Азыр эмне кылыкты кылып атасыз? Сакалды коюп алып, энеден алып, атадан алып сөгүп атасыз. Өзүңүздүн энеңиздин эки эли жерин реклама кылып атасыз. Реклама кылгандан уялгыла. Эки эли, энеңердин эки эли чыккан жерин кайра карай реклама кылыштан токтотуңуз. Мен келсе эчтекесине карабай, мынтыгым бар, атып таштайм, палан кылып таштайм деп сүйлөп атасыз. Уялыңыз. Алхамдулилла деп отурасыз, мусулманмын деп отурасыз. Качан мусулман энеден алып сөктүлө? Айтпайсыз качан? Башкаларга окшоп, башкалар ит болсо сиз да ит болосузбу? Сизди убагында эли менен, журту менен сизди колдободу беле? Ошону эмнеге актап айтасыз? Кайра эмнеге сөгүп атасыз? Сизди токтотуп койгон эркектер дагы бар. Просто ал эркектер сизге теңгелбей атат да. Сизди токтотуп, на место оозуңузду жаптырып койгон эркектер дагы бар. Кичине өзүңүздүн акылыңызга келбейсизби? Акылыңыз менен азыр ойлоп атасызбы? Кече эле бир Өзбекстан тартып чыкты. Шылдыңдап, аябай бир шылдыңдап чыкты. Башка өлкөгө сакалы барлардын аброюн түшүрүп атасыз го. Башка өлкөгө шылдың болуп атасыз го. Деги эле шылдың болуп бүттүңүз го. Аялды деп сөгүп атасыңар, эркекти деп сөгүп атасыңар. Акылыңа карага келгиле. Бауыржан мырза, эсили угасаңыз, алдыгы мүчөм бар деп атасыз, Мен паланым бар деп сүйлөп атасыз. Ошо паланыңызгачы достойный болуңуз. Достойный боло албайсызбы? Сакалды да кошуп, ошо мүчөнү да кошуп туруп кыргып алып таштаң буякачы. Элди эми хайып кармайын деп мындай өзүңөргө жарашыктуу ишти кылбайсыңарбы? Жаштарга эмне деген үлгү берип атасыңар? Силерден кичинекей жаш балдар кирип акыл айтып чыгып кетет. Уялгыла, жаштардан акыл алам дегенден уялгыла. Кайра ошо жаштарга акылды берип койгула. Жашыңар деле 35тен өтүп калды, 40ка жакындап атасыңар. Кичине намыз деген болуш керек да, эркекте деген гурур болуш керек да. Гурур гана, дух гана. Кыргыздын эркектери качан эле энесиникин реклама кылды эле, качан эле энеден алып сөктү эле. Элге мурун кандай кызмат кылсаңыз ошол ишиңиз менен кете бербейсизби? Азыр элдин ишеничинен бардыгын чыккансыз, кантип кайра элдин ишеничине кире аласыз? Кичине мындай тилди да тыйыш керек да, эркек десе анан кийин сөгүнө бербейчи. Кичине уят сыйды билиш керек да. Намаз окуймун дейсиз, Кудайдан алып сүйлөйүн дейсиз, анда энеңиздин эки эли жерин реклама кылыштан сиз да Кудайдан коркуңуз. Кичине эркек деген мүчөңүзгө достойный болуп алыңыз.